Нурдан Кемелович, негізінде мына жоғарыда отчетыңызда бергенде, маалымат бергенде жиынтықтарды көрдік. Бұл жақсы, Құдайдың құлағы сүйінсін. Bir жылда 554 объект деген бұл жақсы. Мына ақырғы 3 жылда болып көргенде өсі өнігі болып атады, өзгер болып атады. Бұл жақсы. Бірақ дағы бірде, мына жоғарыда өзіңіз айттыңыз, чү дегенде ошо Емакомдан баштайлы. Сізге чейін дағы мен бардым еле, қат жолдон деле, кейін дағы ошо сізге жеткен окшойт. Барып ал жерде мен де бір сыра көрдім. Ошол жерде өзіңіздің қатышқаныңызды, ошол жерде ошардың Емакомдун үйлөр боюнча маалымат берип кетсеңиз, качан документтештирүү маселеси бүтөт. Анан Емаком компаниясы сиздерге иш кагыздарын өткөзүп бердиби? Ошол жерде жүрөт, өткөзүп берсиндер. А сиздерге бүгүнкү күндө Емакомдун өкүлдөрү жардам берип атышабы? Толук маалымат берип койсоңуз. Бүгүнкү күндө ошол эле мынакей мисал катары айтып кетели, Емаком компаниясы Ош шаарында 4 объектиси бар. 4 тең баягы мыйзамсыз салынган. Көбүндө биздин жарандар жашайт. Курулуш иштеринде дагы мындайча айтканда жана кызыл сызыктар, жана ошондой эле вода охраны баягы зона деп коет. Ошолор сакталган эмес көп жерде. Анын баарын эми биз өзүбүз чечүүгө баягы милдетин алдык. Бүгүнкү күндө мисал катары айтып кетели, ошол эле жерде дагы бир компаниянын үйү бар болчу. Ал компания дагы канча жылдан бери. Сиз Емаком боюнча айтсаңыз, эмне болду? Жок, мен сурай бердим, ошолорго жооп берип коем. Негизинен элдин баары көрүп атат, баягы жакшы кечегиде бардыңыз, туура чечим чыгардыңыз, демек сүйлөшкөнсүз да. Ошо кандай болуп атат иш? Ошол боюнча эле айтып коеюн кыска. Болуп атат. Өкүлдөрү мисалы үчүн жардам берди, бербеди, же балдар иштеп атат, иштебей атат, же айтып койдук, сөз ордунда калып кетти. Жооп берип коюңуз кыска эле болду. Бүгүнкү күндө Емаком компаниясы боюнча мен өзүм убада бергем 3 айдын ичинде документтерин бүтүрүп берем деп. Бүгүнкү күндө жумуштар жүрүп атат. Рахмат, болду, жетиштүү, рахмат. Мен айтайын дегенде, Нурдан Кемелович, бул жакшы. Ошо жана жогоруда мен кесиптештерим айтканда, бул эрк керек, ар бир нерсенин жарагын жасагангач. Анан мен айтайын дегеним, бүгүнкү күндө Ош шаарында 17 ошондой мыйзамсыз көп кабаттуу баягы курулуштар бар да. Айтайын дегеним, эми сиз ушу тармакта алып кетип атасыз да. Билесиз, мына 2 жыл мурун биздин урматтуу президентибиздин буйругу менен чыгып, айыл жерлеринде билесиз да, мыйзамсыз салып алгандарга амнистия берип, документ жасап берди. Эми мынау чоң шаарларыбызда да бул Ош шаарында эле эмес, Бишкек шаарында да болсо керек. Бул көйгөйчү. Бүгүнкү күндө канча мыйзамсыз курулуш бар да. Бул курулушту ошо куруп атканда мурункуларды эми кимдер аны өзү баягындай сурап алчу органдар болсо керек. Мен айтайын дегеним, бүгүнкү күндө ошол жерден биздин ошол жарандарыбыз, андан сырткары мигранттарыбыз ошол жакта жүрүп, акчаларын жөнөтүп, ал жерден үйлөрдү алып алышкан. Эми ошончо жарандарга мен ойлойм да, ушуга бир комиссия түзөсүздөрбү, же сунуш бересиздерби? Мынау айыл жерлерине амнистия бергенде эле мен ойлойм, ушул шаарлардагы дагы көп курулуштарды мындан наркысын өзүңүз айтмакчы, эми аларды бузуп, же ошончо элди мындай сызга отургузбасак керек деп ойлойм. Албетте, урматтуу президентибизге эгер туура так маалымат жеткирсеңиздер, ошондой эле айыл жерине бергендегидей эле амнистия берет деп мен ишенем да. Сиздер ушундай бир мындай иш-чара алып барып атасыздарбы? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошо Емакомго окшогон канча курулуш бар мыйзамсыз? Кыргыз Республикасынын аймагында бардыгы биригип 100дөн ашык объект бар ошондой. Точно, мындай. Бул жерде уруксат берсеңиз. Мен жооп берип коеюн, уруксат берсеңиз. Сейчас я сам отвечу. 100дөн ашык объект бар. Канча 100дөн ашык? 101, 102, 103. Точный цифрасы бүгүнкү күндө такталып атат, бирок 100дөн ашык. Биз жыл сайын, мындайча айтканда, Кайсы шаарларда атам? Бишкек, Ош. 2 шаар. 2 шаарда. Андан тышкары бул объектлерди эми биз чечүүдө, маселелерин чечүүдө, эми бардык эле нерсени ушу жетекчилик эле баягы кандай десем, жетекчиликтин командасын күтпөй эле өзүбүз эле чечсек болот да. Ошол себептен мынакей былтыр 2024-жылы ошондой үйлөрдүн 16сынын Бишкек шаарында 16 объекттин маселесин чечтик. Рахмат. Мен айтайын дегенде, ошол 100 объект. Жок, мен сизди түшүнүп атам.
Мен айтайын дегени, мен сизге жакшы эле түшүндүрүп бердим окшойт. Айыл жерлеринде ушундай комиссия чыкты, туурабы? Эгер урматтуу президентибиз эми указы менен чыкса, сиздерге анан 16-ны кылып койдук, дагы 96-сы калды дебей эле, жалпы четко карап туруп, мыналар болот экен, мынабысы мисалы үчүн 15-и болбойт экен, 97-си болот экен деп ушундай сунуш берсеңиздер, ошонун негизинде бир указ чыгарып алсаңыздар, бат бүтөп эле дейм да, мынантип 3 ай, 5 ай дебей, ал жерде бүгүнкү күндө миңдеген биздин мигранттарыбыз, өзүбүздүн жарандарыбыз азыр баары карап отурат. Канчалап кагазын көтөрүп атат, канчасы ыйлаксыктап жүрөт, канчасы өзүнчө стресс алып атат. Ушуну мындай чечсе болот да, бул өзүңүз айткандай эле ошо сиздин же болбосо комиссия түзүңүз, болбосо керек десеңиз, мына биздин жогорку кеңешке кандайдыр бир ушундай керек болсо көтөрүп келиңиз, бизден кошуңуз болбосо. Менин сунушум да бул, Нурдан Кемелович. Туура эле айтып жатамбы? Туурабы? Туура. Макулсузбу? Макулмун. Анда ушуну колго алайлычы, мына болбосо мындай биргеликте же болбосо сиз да сунушуңузду бериң. Себеби ошончо адамдын бул мына азыр улуу күндө отурабыз, батасы тиет. Сизге деле, жалпы кыргыз элине деле да ошончо адам. Эми аларды баары биз сизге отургуза албайбыз же чыгарып кое албайбыз. Баары бир кандайдыр бир мындан наркысын тазалап, мындан наркысын мыйзамсыз баягы красный линия деп атасыз, жанагындай жерлерде деп атасыз. Ошону эми сиздер өзүңүз айткандай көзөмөлдөп мындай курулуш болбойт деп ишенем. Буга чейинкини кандайдыр бир жолу менен бүтүрүшүбүз керек. Туурабы? Макулсузбу менен? Макулмун. Рахмат. Мен ойлойм, ушу мына Оштогу 17 үйдү мен билгенде бүгүнкү күндө, себеби элдер ар дайым бүгүнкү күнгө чейин кайрылып келип атат, бүгүнкү күнгө чейин мэр да чечкен эмес. Мына жогоруда мен коллегам айткандай, азыр Ош шаарына келип калды. Биздин жаңыдан мэр болуп коллегабыз Жеңишбек Шырмат мүмкүн ал дагы жардам берет. Ошол жерди такташ, себеби эки шаарда бүгүнкү көйгөй бар. Ушуну чечишибиз керек. Эгер ушуну чечсек, аябай чоң алкышка мындай алкыш аласыздар да. Нурдан Кемелович. Чечебиз. Рахмат. Так, андан кийин бүгүнкү күндө мынау эски үйлөр бар да, туурабы шаарларда. Ушулар реновация болобу же тескерисинче калтырыш керекпи, жаңы шаар куруш керекпи? Оюңуз. Менин оюм бүгүнкү күндө бизде Кыргызстан ушул СНГ өлкөлөрүндө жалгыз эле Кыргызстан реновация кылбай калган да. Калган бардыгы реновация менен иштеп келет. Ошол эле коңшу өлкөлөр Өзбекстан, Казакстан, Таджикистан, Россия жана башка өлкөлөр бардыгында реновация программалары. Рахмат, Нурдан Кемелович, сиздин оюңуз. Менин оюм реновация кылыш керек. Знаете, демек туура айтасыз. Мен да сизге кошулам, сунуш бериш керек. Мунучу. Демек бүгүнкү күндө сиздин жеке өзүңүздүн колуңуздан келбесе, баягында бүгүнкү күндө чече турган жогору жактагы урматтуу президентибизге же мынау жогорку кеңешке ошону кайрылып туруп иш алып барсаңыз, бул дагы сиздин чоң жетишкендигиңиз болот. Рахмат. Андан кийин бүгүнкү күндө мынау бир канча объектилер курулуп атат, туурабы 25ке. Ош шаары боюнча канча бар? Маалыматыңыз барбы? Бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча биз кечээ күнү эле Ош шаарынын мэри менен сүйлөштүк. Списогун берди, 5 объектини берип атат. Анын ичинде 3 мектеп, 1 больница, мен билгенден анан 1 бала бакча деп өзүнүн предложениясын берди. Аны биз албетте карайбыз. Мен ойлойм, менин да сунуштарым бар. Шаарларга биз быйыл көңүлдүү жакшы Нурдан шаарларга Кемелович бөлүшүбүз керек деп. Жо, урматтуу мэрибиздики дагы бар экен, эгер мындай чогулуп калышы мүмкүн, меники да бар. Эске алыңыз. Эске аласызбы? Андан сырткары бүгүнкү күндө Ош шаарындагы курулуш компанияларына канча лицензия берилди? И канча лицензия мам курулуш ошо сиздер тарабынан кайтарылып алынды? Ош шаары боюнча бүгүнкү күндө маалымат жок, республика боюнча маалымат бар. Кечирип коесуз, мен Ош шаары боюнча сурап атам. Ош шаары боюнча маалыматты мен сизге өзүнчө жөнөтөйүн, уруксат берсеңиз. Рахмат. Бериңиз, просто ал жактан мындай тактоо тактап алсам жакшы болот. Хорошо? Кайрылып аткандар. Рахмат. Так, бүгүнкү күндө мына курулуш иштеринин бааларын сиздер тарабынан бекитилет, туурабы? Акыркы жолу качан бекитилген? Бул деген РИК деген система 2016 жылы бекитилген. Бүгүнкү күндө биз 2025 жок, 2016 жылдан бери жаңыртылган эмес. Анда Нурдан Кемелович бүгүнкү ошону быйыл биз РИКти мындай жаңы система алып келебиз. Так, жок, толук азыр да мына коомчулук угуп атат да. Курулуш материалдары бүгүнкү күндө баалар өсүп атат, туурабы? Бул баарыбызга маалым.
Демек, ушуга карап туруп сиздер быйыл бекитесиздерби, жокпу? Бекитебиз, быйыл Рахмат, бекитебиз. болду, рахмат. Быйыл бекитебиз. Рахмат. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулуштар боюнча дагы толук маалымат берип коесуздар, канча? 2 шаар боюнча. Макулсузбу? Жөнөтөбүз. Рахмат. Мынау кыргыз курулуш боюнча жаңы мамлекеттик ишкана ачылды деп жогоруда мен коллегам айтты. Анын мен сурайын деген, бирок ошол бүгүнкү күндө ал кыргыз курулушта канча техникасы бар, канча жумушчу бар, ушул боюнча маалымат бере аласызбы? Кыргыз курулуш ишканасы жаңы түзүлгөн. Бул деген мисал катары айтып кетейин, ошол эле ДКЖС деген бар да биздечи. Ошол сыяктуу эле бул башка субподряддык организацияларды иштетет. Рахмат, түшүндүм. Андан сырткары сиз билесиз да, мынау Ош шаарында Лотос жетим балдар үйүн капиталдык куруу керек. Авариялык абалда. Мен бирде айттым эле, мүмкүн сиздерде болсо керек. Барбы сизде? Макул, аны сиз берсеңиз биз неме кылалы, карап туруп Жок, мен уже айтылган. Бул макул. 3 ай же болбосо ошондо бергем. Демек ушул боюнча маалымат бериңиздер. Кирди же кирбеди деп. Андан сырткары мына Ош шаарындагы Азиз жана начар көргөн балдардын атайын жалпы билим берүү жатак мектеп интернаты бар да. Ушуга дагы капиталдык оңдоп түзөө боюнча мен айттым эле. Бүгүнкү күндө киргенби, кирген эмеспи? Карап туруп жообун жөнөтөбүз сизге. Болсо киргизиш керек. Себеби бул жерде багы мектептин иштери дагы бүт баары бүгүнкү күндө капиталдык оңдоого муктаж. Бул билим берүүнүн жетекчилиги. Сиз айта аласызбы? Сиздерге да кат жолдонгон. Кирдиби, кирбедиби? Логос боюнча сунуштаганбыз. Берки интернат боюнча биз ушул интернаттарды азыр эл аралык долбоор аркылуу дагы аракеттенип атабыз ушу капиталдык ремонтко. Сиз, значит, демек сиз да билбейт экенсиз. 2024-жылдын 25-июлунда кат жолдонгон экен. Мам курулушка сиздердин атыңыздан. Неге билбейсиз? Сунушталган. Анан айтпайсызбы суnuштадык деп. Жогу, сиздерге барган кат? Не бар, бирок сиз эске алып коюшуңуз керек, урматтуу Бишкек шаары менен Ош шаары бул республикалык бюджеттеги мэр шаар болуп эсептелинет да. Анан ошону биз республикадан каржыланат. Ооба. Республикадан. Ооба. Ошону айттым. Бар. Жок, быйыл оңдоп бересиздерби? Быйыл оңдоп берүүгө аракетибизди көрөбүз. Себеби мынакей биздин дагы задачабыз бар. Бишкек шаары менен Ош шаарына өзгөчө көңүл буруу боюнча. Кемел Нурдонович, рахмат. Бирок мынабу мен айтып атпаймынбы? Бул жөнөкөй мектеп эмес. Мен мына жогоруда да белгилеп өттүм. Көзү азиз, начар көргөн балдар деп атам. Ошолордун мектеби бул соо эле болот. Эми башкаларды деле караганда. Андан сырткары мына кыскача неме, могу жерде сиздер график берип атасыздар. Ош областы боюнча 9 объект берип атасыздар. Бирөө жергиликтүү бийликтен, жергиликтүү бюджеттен деп турат, кечиресиздер. Жергиликтүү бюджеттен дагы салынабы областтарда? Албетте салынат. Да? Андан сырткары дагы бир мына бүгүнкү күндө инвесторлор тарабынан канча курулуш курулду? Эми инвесторлор тарабынан бүгүнкү күндө бардык эле инвестициялар программалары ошол курулуш менен байланыштуу экен. Ошол себептен мынакей биз Рахмат. азыр Канча деп атам да, мындай. андай цифралар жок бизде азыр. Значит, демек цифра алып келиш керек. Кандай жок дейсиз? Бүгүнкү күндө инвестиция программасы бизде көрсөтүлгөн. Барбыр билиш керек, эл да угуш Жок, керек. бирок биз ошону азыркы учурда мынакей иштеп атабыз. Сиз өзүңүздүн алып келип атасыз 554 деп, туурабы? Ошону түшүндүрүп берип атпайбызбы сизге? Жок, инвестиция мындан сырткарыбы же ошонун ичиндеби? Кошуп айтып атасызбы? Инвестициялык мынакей мисалдар. Мисал катары айтып берейин сизге, түшүндүрүп берейин. Инвестициялык программалар бул курулуш менен связаны болсо, биз аны сопровождать берүүгө дайынбыз. Макул, рахмат, мен түшүндүм. Жок, ушунун ичине киреби, кирбейби? 554-түн. Жок, ал кирбейт. Рахмат. Кирбейт. Андан сырткары мынабу ГЧП, бүгүнкү күндө ГЧП менен да иштеп атасыздарбы? ГЧП менен биз иштебейбиз, бул экономика министрлигине караштуу. Ал жактан эгер бизге курулуш болсо сиздерге кайрылбайбы? Курулуш болуп, эгер бизге биз азыркы учурда ошондой программаны киргизип атабыз, курулуш болсо бизге кайрылгыла деп. Мисал катары айтып кетейин, кээ бир курулуштарды биз өзүбүз чакырып, өзүбүз жанакы инвесторлорду сопровождение кылып берип атабыз курулуш иштеби. Ошо жардам бересиздер да? Обязательно жардам беребиз. Рахмат. Анда дагы Нурдан Кемелович, мына акыркы немен бул Алай районунун баягы стадионун
Жогоруда дагы айттык эле, биз урматтуу Камчыбек Кылышаевтан да суранганбыз. Быйыл реконструкция ушу кылып берсе депчи. Быйыл болобу, болбойбу? Сиздерде барбы, жокпу? Алай району боюнча негизинен бул стадиондорду Федерация футбола киргизип атат, тизмесин түзүп атат. Эгер бизге ошондой тапшырма түшсө, биз курууга дайынбыз. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик, негизинен жакшы иш барып атат. Анан Нурдан Кемелович жана жогорудагына ошону эске алсаңыз. Кагаз менен рахмат чоң. Ийгилик.